ишим жүрүшпөй, мамиледе да жабыркап, деги эле жаңы эле бир нерсени бүтсөм, кайра кийинки нерсе келет деп көпчүлүктөр жашап келет. Мунун түпкү тамыры бул биздин ата энебиз менен болгон мамиле. Бул эми тастыкталган нерсе. Дүйнө жүзү муну статистика менен биздин ийгилигибиз, биздин мамиле, биздин акчабыз түздөн түз ата энебиз менен болгон мамиле менен байланыштуу экен. Кыргызда деле бекеринен айтпаса керек, сен жет атаңды билишиң керек, ата теңиңди эстей жүр, Куран окут. Ошол сыяктуу биздин баардык бул жашоодогу күчтү биз ошо тектен алат экенбиз. Анан ал күч качан гана үзүлүп калышы мүмкүн. Качан гана биз ата энебизге доомат айтканда, ата энебизге таарынганда, ата энебизди үйрөтүп баштаганда, акыл үйрөтүп, ата энени бир кандайдыр бир нааразычылыгыбыз бүтпөй, алардын жашоосун кабыл албаганыбызда биздин ушул жашообузга көйгөй келет экен. Деги эле ушул ата эне менен болгон мамиле жөнүндө бир көбүрөөк билгим келет, жүрөгүмдө да бир эч кимге айта албаган ушул көп нерсем бар десеңиз, мен сизди менин ата тегим жана бактылуу бай жашоом деген интенсивке чакырам. Эгер кызык болсо, ушул посттун астына комментарий жазыңыздар.